Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun. Jana kırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tan salamı jana salavatlar olsun. Assalamu aleykum urmatlı musulman bir tuğandar. Keliңizler, бүгүн исламдагы аялдардын кийимдери кандай болуусу керектиги тууралуу баян кыла кетели. Учурда көпчүлүк аялдар жоолукчан аялдардын кийимдери кандай болуусу керектигин билишпейт. Буга мисал, көпчүлүк аялдар кийингенде ички кийими көрүнгөн, же чачы кандай түстө экендигин билдирген, же белинин ичкелигин көрсөткөн жука жана тар кийимдерди кийип басып жүрүшөт. Албетте бул шарияттагы оронуунун талаптарына жооп бербейт. Ошондуктан бул көйгөйлүү маселенин туурасы кандай болоорун жеткизип коюуну чечтик. Ислам шариятында аурат, башкача айтканда уят деп эсептелинген дененин бөлүктөрүн жаап жүрүү милдеттүү парздардын катарына кошулат. Аял затынын жүзү жана эки колунан башка жеринин баардыгы аурат деп эсептелинет. Анда эмесе оронуунун 10 шарты тууралуу айта кетели. Биринчиси, кийилген кийимдин туруш турпатынын өзү жасалга зыйнат болбоосу керек. Башкача айтканда жалтыр-жултур болуп, адамдарды өзүнө тарта тургандай болбоосу керек. Экинчиси, мүчөлөрүнүн көлөмүн аныктабай турган деңгээлдеги кенен болуусу керек. Башкача айтканда денени билдирип тургандай тар жана кымча бел кылып ремен тагып алуусу албетте туура эмес. Үчүнчүсү, адамдардын көңүлүн өзүнө тарта турган атырлар жана жыпар жыттарды себинип албоосу керек. Тактап айтканда үйүндө себинсе жарай берет, а көчөгө чыкканда атырын кетирип чыксын. Төртүнчүсү, эркектердин жана фасык шарият жолуна түз жүрбөгөн аялдардын кийимдерине окшош болбоосу керек. Башкача айтканда башына жоолук салынып, шым же жынсы кийип албоосу керек. Бешинчиси, шухрат, башкалардан өтө айырмаланган жана бочолонгон кийим болбоосу керек. Башкача айтканда кийимдин эң кымбатын кийип, элден өзгөчөлөнүү шариятта күнөө эсептелинет. Алтынчысы, төөнүн өркөчүндөй кылып чачын төбөсүнө түйүп алып оронбосун. Кээ бирлер дал ошондой кылып төбөсүнө чачын түйүп жоолук салынып алышат. Албетте ал туура эмес. Жетинчиси, аялдын кийими күңүрт жана токтоо түстө болгондугу жакшыраак. Кара түстөгү кийимден башкасын кийүүсү дурус. Себеби биздин эл кара түскө өзгөчө көңүл бөлүп карашат. Сөзсүз кара кийинүүсү керек деген шариятта жок. Сегизинчиси, никап же болбосо жүздү жаап жүрүү маселеси милдеттүү парздардын катарына кошулбайт. Башкача айтканда жүздү чүмбөт кылып жаап алып элди үркүтпөө керек. Биз элди исламдан качырбай, тескерисинче элди исламга чакыруубуз керек. Тогузунчусу, кийимдин алдындагы денени жана ички кийимди көрсөтө тургандай жука болбоосу керек. Албетте оронуп жүргөн аял затынын кийиминин жукалыгынан чачы жана башка жерлери көрүнүп тургандыгы эң чоң күнөө. Онунчусу, хижаб деген аялдын эки колу менен жүзүнөн башка жердин баарын жаап туруусу керек. Албетте жеңин түрүнүп алып, кулагын көрсөтүп оронуу туура эмес. Аллах Таала баардыгыбызды ак жолдон адаштырбасын. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгер бүгүнкү айткан маселебиз сиздерге пайда жеткизген болсо, анда биздин башыбыз көккө жетти демек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.